Bir qancha saat murun Prezident Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына Уна мамлекеттик мекемесинин ишмердүүлүгү тууралуу, анын ичиндеги Жалал Абад облусундагы Унанын филиалы жанагы айдоочулук көйлөктөрдү мыйзамсыз махинациялык жол менен берилип жаткандыгын тууралуу айтып, видео фотолордун ичин чыгарып моюнга алды. Айдоочулук көйлөктөр сатылып, ошолордун айынан жолдо жол кырсыктары катталып, адамдардын өмүрлөрү үзүлүп жатат деп көрдүңүздөрбү? Уна мамлекеттик мекемеси бул МВДга карайт. Азыр катуу иштеп жатышат. Мурункуга караганда албетте айдоочулук көйлөктөр сатылганы азайды, бирок азыр деле сатылып жатат. Ошонун бирөөсү мына президент айтып жаткан Жалал Абадтагы филиалы. Эми бул айдоочулук көйлөктөрдү МВД өзү берип келген, качантан бери эле атайын берүү комиссиясынын ичинде дайыма МВДнын кызматкерлери отурат. Бирок эмнегедир иш жүрбөй, айдоочулук көйлөктөр сатылганы токтобой келип, азыр президент өзү моюнга алып жатат. Менде сунуш бар. Бизди жарандык коомдон мүчө кылып, ушул айдоочулук көйлөктөрдү берүү комиссиясына мүчө жанакындай внештатный кылып киргизип коюусун мен суранат элем. Ошол жарандык коомдон ошол жака мүчө болуп киргендер каалаган убакта, каалаган Унанын филиалына барып, баягы экзамен болуп жаткан учурда кирип барып текшерип, көзөмөл кылып турганга мен сунуштайт элем. Ошогон жооп күтөбүз МВДдан.